Азыр Кудай буйрса ушул садикти быйыл ачкантабыз. Уже дем берүүчүлөр табылды. Садик ачылат. Ушул садикти 260 орындык садикти Кудайым буйрса азыр могу сентябрь айында уже баштайбыз. Кудай буйрса могу садигибиз ачылып калса, эми биз деле көрүп атабыз. Биякта оор экен действительно. Мен келгенде мына 10 ай болду. 10 айдын ичинде бери мен суу проблемасын мен көрүп билген эмесмин. Анткени мен келгенде эң биринчи көйгөй суунун карызы болчу. Мен билгем, что сууга Горводоканалга Орок айыл өкмөтү 131 миллион сом карыз экен. Менде именно суу ушундай көйгөй болот экенин мен маалыматым жок болчу. Качан билдиңиз маалымат бар экен? Маалымат болгону мына июнь башталды. Июнь башталгандан бери ушул суу проблемасы башталды. Чынбы? Майдын 20-ларынан. Мына текшерсек, кимде карызы бар, ошонун суусун жаап коюп турабы? Жок. Карыз жоктор бар да. Жок, эми мындай да, эми эжекелер мындай да, эми мындай кылайлы. Суунун карызы барлар карызыңарды төлөгүлө. Анткени бул карыз жок, эми может сиз төлөп койдуңуз. Может башкалар. Зимой долг, не долг, зимой всегда вода есть. Не, зимой, потому что подпочвенные воды, они не отпускаются. Сейчас везде идет засуха. Вы баарыңар эле билип атасыздар болчу, кара суунун астында, жердин астында суу качып атат азырчы. Азыр получается резервуарда суу жок. Ошон үчүн биз дополнительный азыр каржылык таап, дополнительный акча таап. Получается бир скважина ачтык. Аяктан болсо 1 саатына 10 куб суу берилет. 10 куб суу 800-900 үйдү камсыз кылат. Ал просто бунун күчү жетпей калды азырдан моментчи. Азыр барып туруп полдун үстүндө крандарды регулировка кылып, 2 сааттын ичинде азыр суу берилет. Жетпей алган көчөлөрдү биз жанагы айтып атпайбы, мындай жанагы тамырлар такалып калышы мүмкүн депчи. Ошо эртең жаап туруп, кайра эртең бир 11-лерде, 10-дордо баягы уже көрөбүз да кай жерге суу жетти, кай жерге суу. Жок, аякта Ошо регулировка кылган эч ким жок беле мурун. Не билген киши бизнес специалисттер жокпу регулировка кылган. Неге эми келип атат специалист? Жок, мындай да, карындаш, эми регулировканы бул ар бир эменин өзүнүн специалисти болот да, мындай кыргызча айтканда чычкан 2 айдан бери мына биз да силер менен чоң. Жок, ал мындай болду. Өз калоосу менен арызын жазып кетип, суу башталган электе, анан биз аны чакырдык. Мен өзүм иште айыл өкмөт башчысы катары айттым, Азамат, өзү билет экен, сен эле билет экенсиң, кел, жардам бер, мына момча эл жүрөт бизде. Деп келип туруп азыр барып полну мерде бир 15 бала депутаттар бар, бизде өзүбүздүн коллегаларыбыз бар. Ошолор менен барып полный жанагындай эмелерге, люктарга түшүп, задвижкалардын баарын Кудай буйрса регулировка кылдык да. Ушу регулировка болгончо суу чыкпай атты да. Жок, же суу аз болгондон чыкпай атты. Суу жетишсиздиктен чыкпай атты да, суу жетишсиздиктен чыкпай атат. Ал жердин астында суу резервуар. Сиз мындай түшүнсөңүз билбейм, мында жердин астында бассейнче болот да, көлчө болот да. Көлчө болот. Анан бул суу Орок айыл өкмөтүнө эч кандай тиешеси жок. Бул сууну Орок айыл өкмөтү полный Горводоканалына ичет. Силер төлөп аткан акчанын баары Горводоканалга барат да. Анан азыр биз бүгүн Кудай буйрса ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушундай оор кырдаалуу болуп атат. Бизде чын айтканда мына канча бир күндө, эжеке кой туруш, мен жооп берип коеюн, бир күндө 15-10 водовоз суу таратып аттык. Селекцияга тараттык, Сары Өзөнгө, Салкын Төргө таратып аттык да. Суу ичем десеңер 4300 сомбу? Ошону төлөп май куюп тур, ана водовоз келет. Суроо, эмне үчүн водовоздордун количествосын азайтпалыңар? Бекер эмес. Суу акча чогултуп туруп ошого водовозго куюп бересиңер, анан алар бизге суу алып келип берет деди. Бизде запись бар. Жок, эми ал запись болсо, ал далилди силер бизге көрсөттүңүздөр. Анткени бул водовоздорду биз бюджеттен акча бөлдүрүп таштап аттык да. Эми бизде баягы күнүгө эле. Жок, эми я не знаю, может ал деген өздөрүнүн жанагындай бу жерде дагы жашоочуларга рахмат, кээ бирөө демөөрчү болуп
өзүнүн көчөсүнө өзү таратып атты. Кечире, сиз айыл өкмөтүсүз, туура? Ооба, мен айыл өкмөтмүн. Сизден очкиңизди чечип койсун деп сурансам болобу, просто көзүңүздү көргүм келип атат да. Күндө эле тибеледе. Рахмат. Эмне үчүн водовоздорду азайтып койдуңуздар? Эмне үчүн элдер чогулган сайын суу болот, эртеси чогулбаса кайра суу өчүп калат? Качан суу маселеси чечилет? Onu чабуска чейинби, ага чейин чечилбейби? Сиздин атыңыз ким? Эртай Искаков. Эртай Искаков. Эртай, мындай да. Биз эми эл чогулган сайын болсо, жок мындай да. Жок, угсаңыздар, эми биз эл чогулган сайын атайын чыга алып, же элди чогулган сайын күткөн жокпуз бизчи. Биз мына 2 айдан бери кокочодой болуп эле люкка түшүп, айыл өкмөтүнүн башчысына, мен айыл өкмөт башчысы болуп, өзүм люкка түшүп, өзүм көрүп, өзүм далил болуп атам. Анткени системада өзү суу жок да. Биз мисалы айылында селекцияны 160 конечныйында напорлор көп жаган биз ушу жок тура ортодо суу жок. жок, эми силерде берде мындай экен да, сиз Эмнеге жылда чыгып аткан суу быйыл жок. жок, эже, жердин астында суу өзү жок, эже. Селекциянын астында жок. Жок, селекциянын астында жок, эже. Сактагыч каякта ошо Эмнеге суу жок болуп калат? Ким кетип атат? Ал жердин астында силер получается Айлананын берде. баарында болуп атат дагы ортосунда биз деле жок. Жок, эже, силерге келди. Текшериш керек ошо. Жок, бизге башка жака кетип атат, жок, башка жака напор жетпей жатат, эже, напор жетпей жатат, түшүнүп атасыңарбы? эл минтип атат байке, ачыгын айтканда прокуратурага прокуратурага арыз жазып, пусть ушуну чукусун деп. Жок, мен макулмун. Мен Мен макулмун ага. Мени сизден болбойт, сизден сиз мени монтип кара жумушта иштеп жүрүп турсуз, бирок сиздин үстүңүздөгүлөр да эмнеге келип жооп бербейт? Эмне үчүн элдер мондай эми каналдардан неге өкмөт бизге жооп бербейт? Суу мондай үчүн болбойт атат, суу мындай бизге жооп уга элекпиз. Мен бир да ушокка чейин эч кимден жооп уга элекмин мен. Айыл өкмөттөн да жооп уга элекмин. Өкмөт башчыларынан, депутат эч кимден мен так маалымат уга элекмин ушокка чейин. Билбейм, бирөөңүздөр уксагыңыздар, уктуңуздар беле. Мен эч кимден бир тыңыраак сөз уга элекмин. Ушул эки суроого жооп берип койсоңуз, эмне үчүн водовоздорду азайтып салдыңыздар? Көбөйтүп, анткени группаларды мен көрүп атам, өзүм да отурам да. Элдерде суу жок, келбей атат деген толтура кишилер жазып атат дейт. Водовоздорду азайтып салыңыз, биринчи суроо. Экинчиси, сиздин версияңыз боюнча эмне үчүн быйыл суу жок? Болду. Биринчиден, водовоздорду эч ким азайткан жок. Водовоздор алардын деле, мисалы Гор водоканал 2 водовоз берип атты. Бизде селекцияга эмес, мындай получается Сары Өзөнгө берилип атты, Салкын Төргө берилип атты, анан селекция берилип атты да. Канча миң кишиге 2 водовоз берип атат? Канча миң кишиге? Канча миң киши деп айта албайм. Мен эсептеп 2 же 3 жолу суу Эми силердин 15 миң киши. 15 миң киши, 15 миң киши эмес, 3 миң киши. 3 миң киши. 3 миң кишиге 3 водовозбу? 3 миң киши. 3 миң кишиге водовоздор чережем берип атабыз да. Биз мисалы бүгүн селекцияга берсек, эртең Сары Өзөн көрөбүз. Бир сүйүнү 5 тонна. бир водовоз 5 тоннасы бар. 13 тоннасы бар. Акча калган точно көрдүм. Акча чөнтөгүнөн эсептеп бергенинен өйдө көрдүм. Балам менен. Не? Көрдүм. Жок, эже эми көрсөңүз. График менен берип атасыз, график менен вообще суу алып. Жок, эже эми мындай да. Бизде эже мындай. Бизде алардын дагы водовоздордун өздөрүнүн графиги болот. Жок, эже эми например мен жооп койсоңуз, эмне үчүн суу жок болуп калды быйыл сиздин оюңуз? Быйыл кургак жыл болуп, жердин астында суу качып кетип, в смысле уровень түшүп кетип, биздин могу башкара суудагы водозабордо получается 12 насос турат. 12 насос биз перебойно иштеп атат, суу автоматтан бизге жетпей атат да. Шаардык эже алар деген жок, алар эже шаар Башкара суудан келеби же орталыктан келеби бияка? башкара суудан келет бизге. Бир эле башкара суудан келет. Шаар бир эле биз Орок айыл өкмөтү бир эле башкара суудан ичебиз. Алар болсо 4 жерден ичет эже. Алар эми эже ал деген бир жерден мындай. Жок, эжеке, эми бир жерден мындай да, уксаңыз сиз. Бир жерден получается бир водозабордун суусуна тиешеси жок. Бир кетип аткан арык менен башка бир кетип аткан мисалы труба менен башканын трубасын ал вообще башка эже. Силер ошону түшүнбөй атасыңар да? Ошодон деле бөлүштүрүп берсе болот да, эл кыйналып аткандан кийин. Аны бөлүштүрүп берет эже. Сиз өзүңүз айтсаңыз. Водоканалга ошондон шаардан городдон алып атсак биз. Ошону деле бияк Ошону бар городко айтпайсыздар эже. Биз городко айтып берип уже телефон
Жок, эже, жок, азыр Шаарга барыш керек де. Силер турбайсыңарбы? Эже, Силер мен- жеткиришкер керек ошол жакка. биз ошон үчүн журкап жүрөбүз эже күнү түнү. Күнү Анан түнү. чуркасаңар келет эле го бири. Сіздер елде тынчылык журкап жүрөсүздөр. Тияка эчтеке Карындаш, жетелек. мындайда Өйдө жака жетелек. сиз мындай сөздү түмлөңүзчү. Анткени дегенде сиз көргөн жоксуз биз кандай жумуш кылып атабыз. Мына бу жерден мына бар кишилер. Ой, эме. Бу жерден кишилер бар, который көрүп жүргөн. Маалымат келбейт бизге? Жок, эми маалымат биз эми Жок, эми мен түшүнүп атам. Мен группаларга мен айтып атпайм, мени ошон үчүн группага кошпогула, мына жаңы эле сурандым. Группага кошуңуздар. Жок, мен кошула электим да. Нече номериңизде? 0550 41 99 45. Группага кошпогулачы мени. Жооп бербей жатат. Ким? Сизге бир ачылды дедиңер, скважина суу, водоканал эмес. Водоканалдын суусу бар, бу жерде дополнительно скважинанын да. Болбойбу? Ичсе болот, заключениялар бар. Ооба. Жок, ачылса да келсе. Жок, уже келди силер үйүңөргө барып биринчи сурасаңар. Водовоз келди бүгүн. Жок, сууну сураңыз дейм, карындаш. Күнү водовоз келди. Канчадан бери какшайсыз келбейт, бүгүн келди водовоз. Бүгүн водовоз келди. Бүгүн келди водовоз, азыр собранияга чыгайын десем, прям 6-да келди биздин көчө. Прям келди, азыр 6-да. Айтып атасыз же, суу сактагыч боюнча эмне сөз кылдыңыз. Ошону барып текшерип көрдүңөрбү? О, суу сактагычта кандай болуп атат? Суу кандай бөлүштүрүлүп атат? Ушул боюнча сиз өзүңүз бардыңызбы? Эже, суу ал жердин астында 280 метр жердин астында ал кантип текшерет аны? Жок. О, суу сактагычтар бар да. Мисалы бизге келип аткан мисалы аларча суу сактагыч. Эже, аларча суу сактагыч, сиз эмне болгон менен айтып атасыз? Аларча суу сактагычка ал асман менен жерде, ал тет жакта ал арыба баша. Бери келип атат да. Келбейт да, каяктан келип атат? Көрдүңүзбү? Суу сактагычтарды көрүп атасыз. Аларчаны билесизби каякта? Жок, аларча суу сактагычын билесизби каякта? Каякта? Жок, ошондон бери да, Бул ошондон эже бери. мындай эмеде булар деген мындай экен да эже. Булар 10 жыл мурун эле бул маселе көтөрүлгөн экен. 10 жыл мурун Горводоканал тревога көтөргөн экен. Мен интернеттен окуп чыктым. Бийликке айткан экен. Карагыла суу жок калат жүргүн деп. Ошол күн 2023-жылы июнга келиптир. 20 метр баягы статистический уровень деп коет экен. Ошол бул жердин астындагы көл да, баягы жер болсо 250 метрден кийин көл башталат экен, мындайчы. Жердин астында. Ошонун көлөмү 20 метрге чүрүү экен. Ошол 20 метр деген бир күндө чүп калган эмес экен. Ошону контролдогон кишилер жоопко тартылыш керек да. 10 жылдан бери ким ошол сууга жооп берет? Ошол жооп бериш керек. Бишкек шаарынын мэри жооп бериш керек, эски мэрлери жооп бериш керек. Министр кабинети жооп бериш керек. Ушунча миллион калкты суусуз калтырган. Менде болгон бир суроо дагы. Эмне үчүн ушу Арча бешик селекция өзгөчө суусу жок, а калган Бишкек шаары боюнча суу бар. Ал суроону сиз Горводоканалга Айлык бересиз. катар маалыматыңыз бар. Эмне үчүн буларды өчүрүп койсо болот, тигилер эмне үчүн өчпөйт деген суроо да. Жок, ал суроону мен Өткөндө Ленин району боюнча автомойкаларды жаапты, Жаптык. туурабы? Ооба. Эмне үчүн башка райондор, ошол эле мына Октябрь району тетиги Достоевский көчөсү, биз орталыктан ичебиз, по-моему, бул жак. Башкарасы эмес. Башкарасынан чыгыз. Анткени Бизде башкарасы. Бул жак башкарасы Арча бешик орталы. орталы. Анан Лев Толстойго чейин экен да. Ошолордун баарын жаап, автомойканын баарын жаап, ушул жака суунун баарын жиберип койсо болбойт беле дейм да. Мен аны бул сурооңузга жооп бере алам. Анткени Горводоканал бизге карабайт. Бул шаардын территориясы да. Бизге эч кандай тиешеси жок. Чүйгө дагы, Сокулук районуна дагы эч кандай тиешеси Ошондо жок. азыр эми баягы сугат иштери токтомоюнча ушундай эле көйгөй боло берет да, туурабы? Чын-чынына келгендечи, баягы ачык сөз Чын-чынына менен. келгенде, жок, чын-чынына келгенде ал сугат системасы ал вообще башкача. Сиз жанагы имеется в виду ушул мына ушул жакта жашагандар деле кээ бирөө сугарат огородторунчу. Жок, огороддор Ичкен суу менен. сугат суу менен биз азыр кандай десем целевое использование деген бар. Эми все равно сугарат атпайбы, элдерчи көрүп атпайбы. Эми сугаргандай эми биз Азыр эми бир адамга 170 литр негизи норма экен, бирок азыр жайкысын почти 450 литр 400 колдонуп литр атыптыр да, колдонуп по фактучу. Себеп дегенде ар кандай короосуна суу чачат, сугарат бар, кичинекей участкага 4 соток болсо делечи. Эми Жок, качан эми- суу болот деп ойлойсуз сиз оюңузча? эми Мен ушу менен бүтүп кетеби? Жок, мен ойлойм, азыр биз мына Кудай буйруса, мына жашоочулар билгендер билет, биз скважина таптык. Канчаны? Бир скважина тап. 1 миллион 200 ошол жака каражат таап, Кудай буйруса эметтик, ишке киргиздик. Ал канча куб Ал чыгат? дополнительно 50 куб. Бияк азыр 10 куб чыгып атат азыр. Жок, азыр саатына 10 куб чыгып атат. тияк болсо? Резервуар 50 куб. Ошол дополнительно кошулат. Азыр дагы бир скважина таптык. Кудай буйруса азыр бир проекттер жазып атабыз.
ага где-то 3,5 миллион 3,5-4 миллион сомго жакын каражат керек экен да. Каражат табылдыбы? Табылды. Азыр каражаттарды уже биз жанагындай демөөрчүлөргө, жанагындай арабский фонддорго уже биз кайрылып атабыз. Мына биз таптык, скважина бар. Только бизде каражат керек болду. Азыр Кудай буйрса жогорку бийликтер менен сүрүшүп атабыз. Кудай буйрса район бөлүп беребиз деп атат каражат. Область бөлүп беребиз деп атат каражат. Ошо менен ошону Кудай буйрса эгер ишке киргизсек, ал дагы бизге Канча кишиге жетет? Канча үй бүлөгө? эми бунусу Кудай буйрса азыркы курулган скважина 900 үйгө жетсе, тигил скважина 10 куб берилип атканы. А тигини Кудай буйрса ишке киргизсек, где-то бир 2000 эмес, где-то бир 1800, 1500 үйгө түтүнгө жетет деп атат да. Азыркы 3000 кишинин жарымына жетет экен да. 3000 киши Кудай буйрса эгер буну кошуп алсак, анда получается 2 скважинабыз уже жетиш керек да. Канча убакытта куруп бересиздер? Эми Кудай буйрса биз азыр могу августтарда баштайлы деп атабыз аны. Азыр баштайсызбы? аны проектиси бар, өзүнүн документациясы бар. Ошолордун баарын дазагандан кийин анан аны ишке киргизе баштайбыз акырындапчы. Антменче ал бирөө күн Алла кабыл эле мисалы жумушка киришкенде бизде деле баягы мыйзамдар бар да. Биз ошо скважина кургандан чалып көрдүк да. Сурасак алар айтышты, максимум 2 жумада бүтүрүп кетебиз. Любой скважинаны депчи. Жок, эми любой скважинаны бүтүргөндө баары келип туруп эле баягы каражатка такалат да. 4 миллион сом жокпу бийликте? Эми Кудай буйрса эми там жок, айыл өкмөттө ал айыл өкмөттүн бюджетинде ал жок. Биздин Орок айыл өкмөтүнүн бюджети болгон 14 миллион бекитилген 2023 жылга. 14 миллион сом бөлүштү шаардан турабы тиги эмеге. Кайка? Атайын Горвода каналга 150 миллион сом бөлүп берди. Жок, эми ичинде. ал Горвода каналга бөлүп берди да. Эми Жок, ал Горвода каналга бөлүп берди да. Эми Горвода канал 150 миллион бөлүп атат. Эми ушул жери үчүн силер 4 миллион сом табылбайт эми ушунча эл үчүн. Эми Кудай буйрса азыр эме кылабык. 4 миллион сом бөлүп берип койгулачы. Мына буйрса 1800 кишиге үй бүлөгө бөлөт экен. Эми Кудайым буйрса биз чогултуп алып келди. Жок, эми биз эми Кудай буйрса биз деле мындайча айтканда баягы сложа руки не сидим да. Суроо берип койдуңар. Водоканалдан эмнеге жана суу чыкпайт, шаардыкка чыгат? Бул селекция ой. Не деп коет? Сокулукка суу чыкпайт дегенде силерге айтып койду го, аны барып туруп водоканалдан сурагыла деп. Ал иш булардын жумушу да, силердин ишиңер эмес да. А эмнеге силер ошо суробайсыңар да? Аты ким эле? Группадан жазып атышат. Водоканалдан да келет, скважинадан да суу келет деп жазып атышат. Асылбек. Азыр эле тиги азамат суунун Кудайы айтты. Мен 2 саатка чыгып калат уже. Мен көлдөн келип калдым деп айтты. А мына азыр жок, уже чыкпайт экен. Жок, эже мен келечек айтып атам. Сиз мындай сөздүн төркүнүн түшүнүңүзчү, пожалуйста. Мен келечегиңди мен түшүндүм. Мен келечекке чейинкини айтып атам. Жок, мына мисалы эже мисалы мына суунун мына азыр сенин сөзүңдү угуп келгенде жок болот. жок, мына сизге суроо. Канча жылдан бери бул проблема бар? Айтыңызчы. Жок, айтпайсызбы канча жылдан бери проблема бар? Көп жыл мен. Жок, конкретно айтыңыз, канча жылдан бери? 10 жыл. Макул 10 жыл. Жок, 10 жылбы, 5 жылбы сиз айтпайсызбы? 10 жыл. 10 жыл. 10 жылдан бери бирөө келип туруп, мону бир скважина курду беле мерге. Ал эми вопрос времени, да? Сен келип калдың, сен неметип калдың, сен кине туш. Эже, аракет кылып атабыз, биз аракет кылып атабыз, просто бизди мындай тытмалагандан баштап. Менин сөзүмөчү сен туура эмес жооп берип койдуң. Мен азыр президентке да кайрылам. Президент өзү айткан, макул, бул элдин эмес, мен өзүмдүн немемде. Мына бул райондо детский сад жетпейт, Мен айттым, организацияларга барып кабар алып көрдүңүзбү? Менде майып балдар да бар, ошол коррекционный группада дедим. Сиз айттыңыз, өзүң ачып алдыңбы дедиң. Туурабы? Өзүң ачып алдыңбы деп. Ал андай болбойт. Өзү ачтыбы? Мен ошол элдин немесине талабына ылайык мен ачып койдум. Госсадик ачып бер, мен жаап коем. Ошону кабар алып коюш керекпи? Мына жерде мынча мындай жазылып турат, ушуга бир кирип көрөйүнчү, суудан кыйналдым экен деп. Бул Садыр Жапаров өзү козгоп аткан проблема. Ушул ачып аткан частный бала бакчаларына бүт бардык жактан колдоо көргөзгүлө, потому что мамлекеттик балдар бакча жетишпей атат деп айткан закону бар. Жок, эже, мына мындай да. Сиз ушунда бала бакча ачтым.
Бизге мындай жардам керек деп бир жолу айыл өкмөткө кайрылдыңызбы? Су проблема болуп атат, судан көрө мен башкасын мен силерге проблемамды мен эч качан өзүм эле чечем. Су проблема болуп атат, судан кабарып койсоңор болобу? Жок, эже уксаңыз, мен Айтсам кайра өзүң ачтыңбы? Өзүңдүн проблемаң дегенде эже, эми сиз, например, үйүңүзгө ачып алсаңыз, мисалы. Мен үйүм эмес, мен ошондой эле аренда кылып туруп эле ачып атам. Ошондон бирөөңөр кабар алып койдуңарбы? Жок, ошондо лицензияңыз барбы? Бар. Бардыгы турду. Ошо менен келип, айыл өкмөткө каттап, мына момундай момча балакча. Мен барып, анан кийин мага суу жетпей суу берип калдым. Өзүңөр карап. Жок, ага чейин келип, суу проблемасына жокко чейин келип. Момча мисалы бизде демөөрчүлөр келет. Канча деген демөөрчүлөр келет. Биз канча деген майып балдарга жардам бердик. Канча коляска алып бердик. Канча инвалидный жанагындай коляскалар алып берип атабыз. Канча майрамсан, жок, уксаңыз, уксаңыз, канча жана жен инвалидов деген бар. Ошолорго жардам берип кетебиз. Ошондо сиз келбейсизби жөн элечи? Мен сууну айтып атам, мен канистрамды көтөрүп суу берип коюп атам. Бул бала бакча ачкан турбайбы? Айыл өкмөткөчү. Ушул айыл өкмөткө эмес, бул эже кичинекей эле мондай эле бир 50 квадрат метр алгандагы болду, аренда кылган. Мейли 50 квадрат болсо дагы баягы бир бала бакчага көбүрөөк экен дегенде эженин салымычы. Ошол бул бизде 8 бала бакча бар мындай. 8 экен, ошондо жетишпей жатат да. 8 частный бала бакча бар. Азыр көрүп атасыз, бул бала бакча ачылган. Эже мага айтып атат. Азыр атасыз. Эми сураныч, мындан кийин жардам бериңиз деп. Жардам беребиз. Жардам бергиле деп. Биз майыптарга суу маселесине кайталы кайрачы мына. Биз майыптарга жанагындай коляска алып беребиз. Колунда жокторго жардам беребиз. Суу маселесине кайталык. Өткөндө биз Горвода каналынын жетекчиси сүйлөшкөндө ал киши айтты, буюрса эмдиги жылы мындай проблема болбойт. Мына азыр 150 миллион бөлүнүп атат. Быйыл канча суу агып аткан болсо, азыркы күнү эмдиги жылы жайында буюрса ошол суу 2 эсе көбөйөт деди да. Демек, эмдиги жылы Кудай буюрса проблема болбойт. Сиздер айтып атасыз, биз скважинаны селекция үчүн экинчи скважинаны баштаган жатабыз, демөөрчүзөтөбүз, августта башталат депчи. Ал августта башталса качан бүтөт? Августта башталса, Кудай буюрса сентябрдын аягында ноябрларга бүтүп калат. Горвода каналынын айткан сөзү боюнча 10 августтан кийин суу проблемасы жокко чыгат деди да. Жылда ошондой. Мындай болуш керек болуп атат да. Бизге независимый болуш керек болот. Горвода каналда независимый өзүбүз ачып, скважиналарды коюп, соопуну өзүнчө бөлүп. Буюрса алганда эмки жылдын биз Кудай буюрса эмтиги жылдын көрүп турасыздар. Чараны мындай баягы алдын ала чара көрүп атабыз да. Анткени дегенде бул проблема быйылкы жыл менен бүтпөйт. Быйыл анда чыдаш керек экенбиз, туурабы? Жок, не то что чыдаш керек. Просто бул эмки жылга да кам көрүшүбүз керек да. Жок, ал туура, ал сөз жок. Мен быйылкы жөнүндө сөз кылып атам, азыркы учурдачы. Эми азыркы учурда биз келиңиздер, водовоздорду көбөйт бербейсиздерби? Мүмкүн бар ошого? 2 эмес 4 болуп коюңуздар. Эми биз кээ бирде 4 болуп калат, кээ бирде 5 болуп калат, өткөндө 6 болуп калат. Ошондой эле биякта мисалы суу жок болсо, элдер кимге чалыш керек? Суу келбей калса, водовоз келбей калса, суу келбей калса, негизи мындай да, айыл өкмөт менен соопунун экөөнүн 2 бөлөк организация. Эгер түшүнсөңүзчү. Бул суунун акчасы төлөнүп аткан акчанын баары айыл өкмөттүн бюджети менен эч кандай тиешеси жок. Водовоздорду ким бөлүштүрөт? Кайсы көчөгө барсын, барбасын? Бул водовоздорду айыл башчы бөлүштүрөт. Могул көчөдө суу жок. Мисалы, айыл башчы бар селекцияда. Ал айтат, группалар бар да. Жок, бизге телефон номер берип койбосузбу? Жалпы азыр мога чалгыла, суу келбей калса ушул. Мен бердим телефонду жаңы эле. Айтып коесузбу, эмеге да, эфирге да, селекцияда көрсүн. А элден чогултуп туруп водовозго 4300 сом берип атса, ошону көчө башчылар жеп атабы анда. 4300 сомду эч ким жеген жок эже. Ким куюп берди? Айтты, сиз бердиңизби 4,5 сом? Кимге бердиңиз? Мен көчө башчы эмесмин. Ким конкретно кимге эмне берди? Мен берип атканын көрдүм деп. Келиңиздер азыр. Селекцияда көрүүчүлөр үчүн дагы айтып коюңузчу. Боюнча эле болуп атабы сөзүңүзгө карагычы? Же бул жыл массивде каралабы? Жыл массив. Азыркы маалдарда, үстүнкү айылдарда да суу проблема да. Келиңиз. Көрүүчүлөр дагы селекцияда көрүшөт. Телефон номер айтып койсоңуз. Колдунан баласында болуп эле унутта калып калабыз биякта. Бек азыр бир мүнөттө. Селекцияга кетип. Телефон номер айтып койсоңуз, суу жок болсо, водовоз келбей жатса, айыл башчыга кантип байланышсын? Телефон номер айтып койсоңуз. Суу жок болсо, мага чалыңыздар, менин номерим 0550 41 99 45. Мен Орук айыл өкмөтүнүн башчысы болом. Аты жөнүңүз, фамилияңыз? Аты жөнүм Адылбеков Асылбек Кыргызбаевич, Орук айыл өкмөтүнүн башчысы. Суу жок болсо, бул жакка чалыңыздар. Жакшы болду. Айтыңыз байке. Биз могу жыл массивде жашайбыз. Бул селекция менен уже бир айыл өкмөткө чогуу каратып коебуз, Сары өзөнүн иши.
Анан мына 11-жылдан баштап бизде проблема ушу суу менен келип атабыз. Өзүбүз акча чогултуп, проводдорун коюп, колонканын баарын киргиздик, баарын тети миңдикке чейин тартып бардык. Бирок ошондо айыл өкмөттөн бир сөз болгон жок да. Мисалы үчүн кайрылбайсыңар деп атат. Суу 10 жылдан бери 12 жылдан бери ушул могу жыл массивдин проблемасы суу менен келатат. Мен 12 жыл Же- болгон 11 ай болду. 11 сиз угуп коюңуз эми. Сиз өткөзүп атасыздар. Сиз азыр кайрылбай атасыңар дегенге айтып атабыз. Биз 10 жылдан бери кайрылбаган жер калган жок. Тети водоканалга да чейин барганбыз. Же бияк менен тарталы десек, бул айылга костогонго болбойт деди. Айла жок тети 2,5 километрге чейин эл 2,5 миллион акча чогултту. Бүт проводдордун баарын салды. Эч бир айыл өкмөт бир да тыйын көрүп аткан жок. Даже монтип экскаватор менен чукуп да койгон жок. Ошонун баарын надо учитывать этиш керек. Анан силер кайрылгыла, анан кайрылбагыла деп бул наоборот элге иштеш керек бийлик. Туурабы? Баарын президенттен бери айтып атат. Бийлик элге иштесин деп атат. Ошону кичине учитывать эткиле да. Мисалы үчүн азыр бизде азыр мурунку тартып келгенибизде водоканал бербей койду. Азыр бул айылдын башындагы немени кыла десек, азыр элден акча чогултушта кыйын болуп атат азыр. Аяктын башындагы неменин баасын чаап салыптыр. Распределитель жагын силер карабайсыңар. Тең бөлүнүп атабы же бөлүнбөй атабы? Бияка да карап койгула жыл массивке дегичине. Эми жыл массив деп аке, жыл массив проблемасы силер 10 жылдан бери деп койсоор. Мына биз мына суу менен алектенгенибиз мына 2 ай болду. Буквально 2 ай. Мына майдын 20-сында башталган. Майдын 20-сында, 25-inde башталды. Суу тиякта жок, биякта жок. Анан эмне кылабыз? Биз илгерки иштеген тажрыйбасы көп ишчилерден сураштырып атып, бир скважина таптык. Кудай буйрса, ал скважинаны азыр ишке кое бердик. Угуп атасыздар да. Азыр экинчи скважина таптык. Ал экинчи скважинаны кое беребиз. Болгон скважиналардын баарын эгер биз Кудай буйрса кошуп алсак, бизге Гор водоканалынын деле кереги жок. Биз өзүбүз Кудай буйрса суу менен камсыз кыла алабыз. Эми баяктан мен да бир нерсе айтып коечу. Канча пайыз бере аласыз? Ошо өзүбүздү камсыздандырабыз дегенге канча пайыз? Эми эже мен сразу келе калып, мен келе калып эле сразу эле эртең жасай калам, бүрсүгүн жасай калам деп элем. Бул Кудай буйрса скважиналардын баарын бир 2 жылдын ичинде проект түзүп атабыз азыр. Азыр бизде болгону 6 скважина бар экен. Ошо 6 скважинаны Кудай буйрса 2 жылдын ичинде ишке киргизиш керек да. Киргизбесек мындай проблема боло берет. Менде бир нерсе бар да, дагы бир нерсе айтып коеюн. Мисалы үчүн биз силерде эле карап жатканга муну момча эл деген баягы көптүкүсө көл болот. Ошону туура организовать эткиле. Эл деген жөн жатпайт. Мисалы үчүн кайсы жериңерге жетпеген нерсе биз чыгарып беребиз. Биякта да колунан барып кишилер, предпринимательдер бар, эмелер бар, эл бар. Ошону туура организовать эткиле да. Могу жерге мына өкмөттөн салдык момча акча. Мынчасы жетпейт а. Давайте муну ачык кылып туруп, мында ачык айтсаңар, эл түшүнөт анын баарын. Суу жок эле анан кечке карап жата бергенде болбойт негизи. Байке уруксат берип койчу, айтайын да. 7 айыл экен тааныштыңыз да. Көрдүңүз, кыдырып чыктыңыз, ишти кабыл алдыңыз, анын артосунда 1,5 ай больницада жүрдүңүз. Мен кошо ошол малда сиз ооруганда мен да ооруп жүрдүм, билем. 1,5 ай эмес, 10 күн. Нет, анын ортосуна кайра эле мен барып аттым, кире албай жүрүп аттым, конторго кирип аттым, ушул колгап чогултупчу. На словах, конечно, барыбыз эле Лев Толстойбуз, бирок ишке келгенде пока азыр только кат менен кириш керек, туурабы? Мен кире албай койдум, бардым. Анан кийин 7 айылдын проблемасынан дагы биздин айылдыкы өзгөчө экен, билесиз, население чоңойгон экен, билесиз. Анан ага деле өзүңүз деген бир чечим келип, бир ой жүгүртүп, алдын ала чара көрөм деп бир ойлоруңуз бар да, пландарыңыз бар. Айтып атасыз. Анан 7 айылдан именно селекциядагыдай доход түшпөйт. Бул жерде чоң-чоң объектилер бар, билесиз. Винзавод деген мынакей цех, дагы канча майда чүйдө цехтер бар экен, прекрасно билесиз да. Анан доходду дагы контролдоп, сиз укуңуз бар да, контролдоп булардан спрос кылып, анан ошонун баары ремонтко жумшап, мына азыр миллион сом бөлүп бердиңиздер. Биз бөлөк айылдарга окшоп асфальт салган жокпуз. Мен 7 айыл жакшы билем. Площадкалар салган жокпуз. Алардан да темир чыгып атат. Бизден да чыгат. Биздин айылда деле чоң. Азыр түз тараптан көчүп келгендер көп, байке, туурабы? Ушул жерге жашайбыз, ушул жердин суусун ичебиз, улардын тилинде сүйлөйбүз, улар менен эл болобуз дегендер да бар. Азыр кандай сунуш жана канчалык кепилдик бере аласыз? Эми мен сизге мындай бир эмени айтайын элем. Мен 2022-жылы августтун 18-inde келип, акимдин буйругу менен келип бекигем. Мен келгенде Орок айыл өкмөтүнүн бюджети болгону 12 миллион болгон. 12 миллион болуп бекитилген да. Биз аны сиз айткандай өткөрүп алганда. Мен ишти өткөрүп алганда, ал малда
Алмалда 12 миллион болгон. Биз азыр сиз айткандай жана завод фабрикаларды налогторун төлөтүп 2022 жылы 20 миллионго жеткиргенбиз бюджетти же. Ошодон ашып калган бюджетти азыр колдонуп атабыз. Сууга кетип атат, ар Кудай буйрса мусорный машина алайын деп атабыз. Жана башка жумуштардагычы. 2023 жылы бизге 14 миллион болуп бекиди. Кудай буйрса биздин быйылкы планыбыз 30-35 миллион сом чогултушубуз керек. Эми жеке планда өзүбүздүн. Анан ошол Кудай буйрса жылдын аягында чогулган бюджетке караша биз планга коюп калган дагы бир жок дегенде бир скважинага депутаттар менен сүйлөшүп ошо бюджеттен акчаны бөлдүрөбүз. Кача бир скважинага. Азыркы айтылып аткан скважинага азыр демеушүлөргө уже проектти түзүп, уже даярдап сунуштап атабыз. Мисалы арабский фонддор бар экен, катарский фонддор бар экен, башка фонддор бар экен, аларга айтылып атабыз. Аларда жок деген жок. Алар айтып атат, документиңерди, иш кагазыңарды толуктап алып келип бергиле, биз, пожалуйста, жардам беребиз. Анан дагы бир нерсени айтат кетирем. Могу скважинаны жазып атканда, эл деген эл экен, сиз айткандай. Элибизге чоң рахмат. Бирөө суусун көтөрүп келет, бирөө тамагын көтөрүп келет, бирөө жок дегенде баягы көрүп балдарга жок дегенде ашарын эме атат мен болбосо да качап келип туруп бир пачка, эки пачка тамеки көлүп, баягы ишенбегендер да бар экен адамдардачы. Келет действительно иштеп атпсыңар деп бир пачка тамеки, жок болсо бир эки өтүркө суу сөздү кыскарталычы. Суу алып келишет. Жардам берди, сиз ыраазычылыгыңызды билдирип атасыз. Бирок мына жерден карасаңыз 7 айылдан қазір өзгөчө көңүл буруп ушул жака сунуш кылып, ошол эки скважинаны, дополнительный скважинаны канча убакытта сиз орнотукканга күчүңүз, кудуретиңиз жетет. Анан фондторго чуркаганга бир киши эме кепилдик алыш керек да, мойнун ответственность турабы? Бир балаңыз ким чуркайт ошону? Биз кимден спрос кылабыз? Сиз жалгыз 7 айылга жетишпейсиз. Спросту эже менден кыласыздар. Мен жетишесизби 7 айылга? Бизден башка да өйдөнкү айылдар да бар да. Мен жеке башым менен өзүм жооп берем ага. Мен кайсы адиске берем, ал уже биздин өзүбүздүн ичара жумушубуз да. Өкмөт дагы өткөрүп берген, полномочияны полный айыл өкмөтүнө турабы, жергиликтүү кеңешке бүт бардыгын өткөрүп берген. Биз болгон бардыгыбыз тең налогторду күн калтырбай төлөгөнгө аракет кылып атабыз. Эми ошону контролдогонгочу, особенно вот смотрите, у нас объектов очень много. Я могу пальцем пересчитать да. Мынакей цех глейген караңызчы, бул жерге кандай деген суу канча деген киши иштейт. Мындан башка майда цехтар бар, доход түшүп атат. Башка Кашкабашта цех жок. Жалда 1-2 эле турабы, Орокто 1-2 эле. Анан бул жактан доход түшүп, кандайча биздин айылга ушунча жылдан бери ушунча убакыттан араң эле миллион сом бөлүндү. Жолубузду сураган жокпуз, оңдогула деп. Светти сураган жокпуз, коюп бергиле деп. Биз бир гана иче турган сууну сурап атабыз. Азыр болгон салымыңарды, күчүңөрдү 2 жыл деп андан кыскартып туруп, 1 жыл деп туруп элге сөз бере аласызбы? Жок, 1 жыл деп эже мен бере албайм. Эмне себептен бере албайсыз? 1 жылда эже биз 6 скважинаны жасай албайбыз. Это мен сизге мындай ачык эле айтайынчы. Алдагында эмне 2 жылдын ичинде жасайбыз. 6 скважинаны 2 жылдын ичинде биз ишке Кудай буйрса планга коюп атабыз. Анткени дегенде перспективный план деген бар эже. 2 жылдын ичинде биз анда баарын иштеп коелу, анда 6 скважинага бөлүшүш керек болуп калат. 2 айдан кийин күзүндөчү, сентябрь, октябрь сиздин иштериңизге 1 жыл болот экен. Сельский сходко келип, ошо отчетуңуз даярбы, бере аласызбы? Анткени менден башка дагы сизден сурап, маалымат ала турган ошонун баарын тең, мисалы ошо дайындыкты. Эмне кылынды, эмне кылынган жатат, канча акчабыз бар бюджетте, ошонун баарын биз мынтип ортого элге айта аласызбы? Салмастар. Бияқта депутат эжесизби? Жакыныраак туруп койсоңуз, сизге да суроолор бар да. Сиз дагы угуп бияқта менен. Хорошо. Эки айдан кийин действительно силер бизге отчет беришиңер керек турабы? Балким жардам сурайсыңарбы, балким деген сунуш кыласыңарбы? Биз деген жыл аягында бересиз же отчетту? Ошого даярсыңарбы? Даярбыз. А то бизди знаете, баарыбыз эле тууганбыз, мына мен өзүм эле эжем. Мени басып атат, айыл өкмөтүнө сүйлөбө деп. Азыр эле мэрден басты. Мен жомокту уккум келбейт, жаш бала эмесмин. Ушул жерде төрөлүп өскөнмүн, ата-энелерим да чоңойгон. Мына анда өзүм эле эжем депутат болуп турат, ушул жерде чогуу жашайбыз. Но извините, мы имеем право голоса, потому что мы жашоонун 70% судан турат.
туура. Анан ошо суунун кыйынчылыгын мындай ошончо тартып атабыз. Бул жерде бул только часть собралась. Тот раз деген жол тозушту. Мен дагы макул болдум, потому что мы не могли достучаться до нашего руководства, до нашего Моурек айыл өкмөтүнө, Тетүгөрек жогорку кеңешке мы не могли достучаться. Каждый своим делом занят, да, элдин мунундай көйгөйлүү вопросун эч ким чече албай атат. Мына бул аксакал киши келди, тигил айылда койчу, жаңы айылдан. Жаңы айылда барсаңчы, кичинекей бала сууну истеп, энес бала жоголгон күндөр болду. Чынбы? Чын, бала жоголгон күндөр болду. Биздин ушундай күнүгө проблемабыздычы. Она не может каждый день приходить, решать, бегать. А у нее другая работа. Вы то же самое. Гепилдикти сиз жалгыз мойнуңузга ала албайсыз. Эже, бу жерде мындай да, мен сизге жооп берейин. Сиздер кайсы айылда турасыздар? Мен именно селекцияда жашайм. Именно селекцияда турасыз. Мына Салкын-Төрдө 27 гектарбы? Общий. 27 гектар селекцияда. Салкын-Төрдө 30 гектар, по-моему, 30 гектар. Мурун баягы илгери советский союзда салынган да скважиналарчы. Бул скважиналар мындайга расчёту жок болчу. Мисалы могу 27 гектарды, 30 гектарды ошондо берип атканда эч ким буну астыга ойлонбоптур да. Ошондо 57 гектар. Население көбөйттүп, эч ким эл көбөй берген. А баягы скважина ошончо эле кыла берген да. Бир эле скважина. Бир эле водозабор. 10 жылдан бери ушул суу көйгөй болуп келген, бияк 30 жылдан бери эч ким жогору жактан бул айла ойлогон эмес да. Ошолор негизи жооп бериш керек. Скважина ишке киргичек дейчи, биз баягы шаарга кошулганбыз да. Тияк мененчи Миңдикке. Ошону тиги водоканалдан барып, хотя бы бир айга уруксаат сурап бере албайсыңарбы силер? Кошо тургула кичине тамчылатып, кичине эртелик эч кылып коюп тургула деп. Суу алып алгангачы. Анан биз күтөт элек да ошо биз бир ай болобу, 2 ай болобу, андан кийин бияка кошуп кетет элек да. Горводоканал. Кеде вот она не даст соврать, ошо счетчик иштеп атканда суу келгени, воздухам битетип атты. Ошону перерасчётту качан кылдырасыз? Алар деген аяка акча төлөмөйүнчө Горводоканал пальцем не шевелинет. Колун көтөрүп кыймылдап коюшпайт. Эже, бир эле мындай суроо да, сизге жооп. Бизге силер төлөп аткан акчаны айтып атпаймынбы? Бир да сому, бир да тыйыны келип айыл өкмөтүнүн бюджетине түшкөн эмес, түшпөйт. Данный момент силер төлөп аткан акчанын суунун акчасы Горводоканалдын бюджетине түшөт. Анан неге карызып атат Горводоканал? Тогда судиться надо, почему? Алар ушул эмеде айтты. Пересчет кылып беришкен. Андай кетпейт, мен күнүгө эртең менен барсам, күнүгө Сотко бериш керек. Менчи Учакты бериш керек Горводоканал. Этажкадан келдим. Этажкада ал ошо жазыркы суу бере турган скважинашы. Скважина эмеге этажка калтарга карайт. Биздин трансформаторга кирип атат. Үйдүн трансформаторуначы. Биз башында туруп, бизде суу жок. Себеби деген ылдый кетет экен, ылдыйдан өйдөн назад, өйдө көстө келет экен. Бизге каякта суу биздин калтардан кетип атат. Биздин эме этажкада жашагандар. Биздин трансформатордан кетип атат. Биздин трансформатордан кетип атат. А бизде суу жок. Бизге ошо жанында туруп. Эмени ошо мен этажкада турам. Этажканын атынан келдим. Эрсай депутат жанынан бир нерсе десе, Эрсай депутат жүрөт дегенбиз. Суу жок бизде. Биз именно биздин трансформатордан алып атат. Биздин үйдүн трансформаторунан алып атат. Насостун трансформатору. А бизде суу жок. Ылдый кетет экен суу, анан кайта өйдө төбөт экен. Жаңы скважинада жандасыз. Жана этажкада турабыз да. Үстүндө толтура организация бар. Эмне үчүн буларга айыл өкмөтүнө миллион түшпөйт? Толтура организация бар. Бүт алып төлөп атат да. Черем жок эле бериш керек сууну. Негизи. Мындай Үстүндө сиз үстүгө барып көрдүңүз беле биздин үстүбүзгө? Этажканын үстүнө барып көрдүңүз беле? Канча организация, канча фабрика, завод бар. Мен ошону Тегеректе мусорду көрдүңүз беле? Көргөн эмессиз. Барган жок. Тиги скважинага бардыңызбы? Каяктан трансформатор алып атат? Каяктан суу кетип атат? Каяктан трансформатор атат? Каяктан суу алып аткан бардыңызбы? Сиз көргөн эмеспиз. Депутаттар, менин жанымда Эрсай депутат бар, жибербейт. Себеби бар, айтып атпаймынбы? Очень много. Алар берип атат кызмат акчасын. Эмне десе кышында биз эмне десе кышында трансформатор свет жетпейт десе кышында суу өчөт экен. Биз водоканалдан суу алат экенбиз, кышында биз трансформатор менен иштейт экенбиз. Багага чейин колдонот экенбиз. Биз толук эле сот көрө турган водоканал экен. Анткени буларда бир тыйын да жок экен. Биз жана учетчик менен төрөп атат. Бердиңерби сотко? Булар Давайте анда биз кол кат чогултуп берели. Бул мындай экен да. Кайсы убакытта бердиңер? Толук айыл өкмөт алар сот көргөн гана мейт турат экен. Башка эчтеке кыла албайт экен буларчы. Анткени өкмөтү есть юрист.
конституция боюнча бийлик халкты суу менен камсыз кылуу деген статья бар, туурабы? Бар. Бизде юрист барбы? Непосредственно ушул жака багасыз. Значит, непосредственно сиз дагы жооп беришиңиз керек. Жо, эми ошо жооп берген үчүн монтип журкап жүрөм да, жооп бербесем мен анда кабинетте жата алмакмын андачы. Бизде айыл өкмөтүндө Депутат юрист барбы? катары сиз эмне дейсиз эми? Жок, суу боюнча. Штат бар да, туурабы? Бар, юрист жок. Рекламага бергиле, юрист алгыла. Биз ошо колдойлу, силерге жардам берели. Надо сотко барайлы, кошумчу. Вы не один, мы за вами. Жумсаңыз төлөйбүз. Мен дагы ушул айылдын жекилимин. Мен деле ушул карапайым элден чыккан депутатмын. Мен да 3-чү сазыктын депутатымын. Бул айылдын көйгөйлүү маселесин мен эң жакшы билем. Суунун тети канча жылдан бери бул селекция айыл мурда өзү кичикей айыл болгондо суу какта соолса деле кечинде келчү, эртең менен акчы, ушинтип какта суу келчү. Азыр момундай селекция айылын 6 новостройка чоң. Еще үстү калтар хуторду кошкондо 8 айыл еще заводдор түштү. Ал заводдорду мына бул эже айтып атпайбы, асыл эже, мен ал заводдорго барып, айыл өкмөт ичип алып, сасык деп силер звонок эткенде барып атабыз. Санэпидемстанцияда чакырып атабыз. Налогту да чакырдык. Мына өткөндө Кыргызбаевич болуп бардык. Налогту каяка төлөп атасыңар? Сууну кандай кылып атасыңар? Коммерческий структурасы силер каяка төлөп атасыңар? Биздин элге суу жетпей жатат. Биз чырылдап эле жүрөбүз. Мен мына например 3 сазга шайлангандан бери мен жалаң ошондой заводдорго алар деле айтып атат. Алар документтерин карасак, алар сатып алышты да, частный территория сатып алышыптыр. Биз азыр жанагы даже азыркы скважина салынып аткан частный территорияга кирип кеткен экен. Ошонун кагазына комиссия чакырдык, текшерип атабыз. Каким образом сатып алган, качан алынган ал скважина. Советтер Союзу убагында аякта 3 скважина болгон экен. Ошо бирөөсүн текшерсек суу бар экен. Ошо менен анан иштеп баштадык. Мен деле элдин арасында ушу элдин именно ушул көйгөйлүү маселеси менен биринчи биз деле канча күндөн бери 2 ай болду, биз 2 айдан бери биз деле толко муктай элекпиз. Водовозду күтүп алабыз, водовозду мына. Кетпей отурсаңыз айлык. Анан Асылбек мырза. биздин жумушубуз мына, например, айыл башчыбыз менен чогуу күнүгө график түзөбүз. Ар бир депутат даже өзүнүн жумушун токтотуп коюп, жаш балдар машинага отуруп алып суу тараткандын ичиндебиз. Новостройкаларга киргизип атабыз сууларды. Андан тышкары бош балдарыбыз, айылда активист балдарыбыз, квартальныйлар баары чогулуп, ашарынын метадан ошол жакта чогуу эле жумушта жүрүп атабыз. Аларга күнүгө биз аял кишилер обед организовать этип берип атабыз. Ар кайсы жактан эме аким деле келип өзүнүн салымын кылып атат. Албай куш деле акча таап берип атат. Губернатор жардам берип атат. Мына бүгүн эле губернатор помощник келип кетти. Сууну водовоз кайсы көчөгө кирди, өзү келип текшерип кетти. Кирип атабыз суу. Конечно, эл дегенде тупиктерге кээде кире албай калып атабыз. Жетише ал эл күндүз жумушта да суу ала албай калып атышат. Кечинде түнкү саат 2:30га чейин суу тараткан күндөрүбүз болду. Например, бүгүн суббота, биз деле эс алгыбыз келет, биз деле кичине эл сыяктуу кир жугубуз келет. Бизде деле ушул проблема. Бардык ушу селекцияда, например, мындай жайгашкан менен тегеретте жанагындай новостройка болуп, бул суунун убагында расчет алынган эмес да, ушунча новостройка түшүп кетет деп. Айыл өкмөттө азыр канча жашоочу бар? Новостройка менен биргеликте. Биргеликте азыр бизде мындай да, новостройка түшкөнү менен баары үйлөрүн толук оформить этпей, баары пропискага тура элек. Фактически эмес, биз мындай алганда эле бизде Ороо айыл өкмөтү 10 миңден ашып кетти. Еще бул дагы еще пропискалап, дагы учеттогондо мындан да көп население. Биз азыр ошон үчүн Горводоканал деп эле Горводоканалга эле басым жасабастан, могу скважинаны өзүбүз баштадык да. Бул скважина деле жетишсиздик болот бизге. Бизге азыр ойлонуп атабыз да, дагы бир скважина жасашыбыз керек болуп азыр ойлонуп, ошо кайсы скважинаны кайра чукусак, эски илгерки биз жителдер сурап атабыз. Дагы илгери кайсы жерде скважина бар эле? Кайсыдан биз азыр изилдесек суу чыгат. Бул скважина менен токтобой дагы элге, дагы башка жакта скважина салып, Горводоканалга өткөндө биз бардык да. Бул Горводоканал менен мен канча жылдан бери мен өзүм деле ушул эмеде жүрөм. Биз өткөндө 3 күн бардык. Барганда начальник өзү айтты, башкара суунун астында скважинада суу жок. Азайып кетиптир, ылдый түшүп кетти суунун эмеси дейт. Анан ошондо да биз айтып атабыз, эми арча бештин тияк башынан каптап атат, биягынан ак өргө чыгат, эми хотя бы селекцияга бир кичине суу чыгып койсо деп. Биз деле аракет кылып чуркадык, колубуздан келишинче, анан айлабыз кетип, ал деле Горводоканалдын начальниги айтты.
жалаң эле бизге ишенбестен давайте жаңы скважина куралы, акча биз да издештирели мэриядан, силер да эме кылгыла, чуркап чогуу чара элдин проблемасын чечели деди. Биз ал сөздү угуп эле кеттик да келип өзүбүздүн айлыбызда баштадык жаңы скважинаны. Өзүбүздүн күчүбүз менен, элдин кошумунун эмелери менен, күчтөрү менен өкмөтүбүз да жардам берди. Аким деле айтып атат, кайсы жерде жетпей калса айткыла. Как депутат катары азыр изилдеп көрдүңүздөр, ушуна 10 000 адамга суу жетиш үчүн канча скважина куруш керек, канча акча керек экен ошого? Биз азыр, например, мен, конечно, специалист эмесмин суу боюнча. Бул скважина, бул жөн эле капля в море деп коет, орусча айтканда, бул деген азыр кичинекей скважина мынча элди снабжать эте албайт. Биз бүгүн ошо жана зам губернатор келгенде сүйлөштүк, өткөндө акимге да айтканбыз, бул бойдон токтобошубуз керек, бизге дагы скважина курушубуз керек. 2 айдан бери айтып коеюн, суу маселесин билдик, 2 айдан бери иштеп атабыз депчи. Ооба. Иштеп атабыз, потому что ошо бир скважинаны иштетип көрөлүк дедик да, канча суу чыгат, канча элди камсыз кыланат. Ошондон анан расчет алып, биз бирок бүгүн ойлодук, что действительно кайра дагы бир 2 скважинаны иштеп чыгышыбыз керек экен. Анан муга деген специалисттерди чакырышыбыз керек экен. Специалисттер келип эсептеш керек, жана скважинанын ичинен эме анализин алыш керек. Лаборатория келет экен, ичинен суу, например, азыркы эметип аткандан комиссия келип эмеден алып кетти, текшерди сууну. Жарайт деп эми питьевой деп, суу артезиан жакшы суу экен. Сууну өзүбүз деле алып ичип көрдүк аяктан. Суу жакшы суу. Ну, конечно, ал объем аз да суунукучу. Азыр бүгүнкү күндө биз дагы дополнительно бул айылды полный камтыш үчүн биздин бөлө албайбыз да новостройкаларыбыз. Сары Өзөн, мына Теңир Тоо, баарында эле проблема суу. Мына бу жерде 105-контур, анын жанында азыр Кут деген микрорайон салынган жатат эртең. Биздер микрорайонсуң деп биз аны да бөлө албайт экенбиз. Алар деле, конечно, өзүнүн салымын кылат. Мен ойлойм, бул микрорайондордун деле эмеси чоң болуш керек. Булар деле эртең скважина салып, биз деле ушундай предлагать этели деп атабыз. Давайте скважина салалы, чогуу чара. Горводоканал өткөндө өзүнүн услугасын предлагать этпедиби? Давайте жер издештирип, как-то бирдеке выход издейли, ситуациядан чыгалы деп. Ошонун баарын азыр колдонуп, биз ошо жаңы скважина кайра дагы салышыбыз керек болуп турат да. Мен билип атам, азыр бир скважинага мына миллиондон ашык. Бул да еще асты готовый да, бул астында бар болчу да суучу. Бул ошол готовыйга эле мына азыр мына акчабызды биз келгенден жана карыздарыбыз төлөгөндө билинет да. Канча акча кетти, нак эмеси. Бүт колубузда документациясы бар. Каерден насос алып келдик, каерден кайсы запчасть алды, балдар бүт чогултуп койдук кагаздарыбыздын баарын. Анан биз ушунун баарын азыр эсептеп туруп көрөбүз. Канча бир скважина кетет. 2 скважина негизи дагы. Азыркы күндө суу чечилбейт экен. Азыркы күндө мына даже глава өзү айтып атат, мен көрүп тияка чалып атам, даже укпай чат, телефонду албай чат деп. Кыскасы биякта жергиликтүү бийликтин күчү жетпейт экен. Жогору жактар киришмейинче бул ордунан жылбайт экен. Мен жок, сиздин айтканыңыз туура, бирок мындай да берде деген, например, губернатор деле область бизди таштап койгон жок да. Өзү баягы күнү губернатор скважинага келип кетти. Эми ал келип кеткен бир күн келип кетет, бир күн вада алып атат, ошо менен бүттү. Жок, күнүгө мына телефондон күнүгө чалып, биз эме прямой эме звонить этип атабыз помощниктеринечи. Өздөрү жана чыдабай чуркап келишиптир. Кайсы водовоз келдиби деп. Конечно, биз аким бизден прямой отчет алып атат, даже келип. Сууңар каерге чейин эметип атат. Биз бүгүн ойлодук да, кече скважинаны бергенде, кече мындай спокойный болуп отурганбыз да, суу түнү менен акса, элге чыкса, астына келип толуп туруп өйдө тебет. Бизге специалисттер айтты да, толуп труба келип астына толгондон кийин өйдө тебет деди суу. Анан биз ойлодук, суу бүгүн чыкса, Кудай буйруп элибизде суу болот экен деп. График боюнча биякта кандай берилип атат азыр? Бизде эч кандай суу графиги жок. Жок, бизде башында Горводоканал графики отургузган. Ошол графиги менен да суу бербей койбоду. Графикин бербей жатат, э? Бизде абсолютно Горводоканал жаап койгон эмес. Кыскасы менин оюмча мындай да, бияктачы. Бул Горводоканал карайт турабы? Силер айылсыңар. Биyak деген шары карабайт. Шарда суу бар азыр. Ал айтып атат. А силерде биякта суу жок. Айтам, мына ичинде селекцияны өгөйлөп атышат. Ооба. Туурабы? А муну ким чечет? Мына айыл өкмөт жүрөт. Глава чече албай жатат. Аким чече албай жатат. Демек муну кимге кайрылышыбыз керек биз? Мэр келип кетти биякка, мисалы, Бишкек шаар мэри. Биякка карабайт албетте. Ал келген жок туурабы? Келбейт да. Келбейт. Анткени алардын башы оорубайт. Демек муну деген аким да чече албайт, глава да чече албайт, мэр да чече албайт. Муну только жогору жактан эле киришпесе, эмне үчүн такташ суу бар? Туурабы? Биз айтып атабыз. Бул вопросту азыр эмне үчүн адилеттүү сууну бөлүштүрбөй жатышат?
Бул жакта суу бар шаарда, биякта жок. Өтө таң калыштуу да мына ушул 2 Мен айдын оюмча жүзү биз болду. азыр мына эл талап кылышыңыздар керек. Биз мен дагы силерге кошулам. Сууну Бишкек шаарынын суусун адилеттүү бөлүп баарына бирдей берилсин. Конечно. Бул 2 айдын жүзү болду. Мага таң калган телефон менен айтып атат, анан телефон менен кабар алып атат. Причем тут телефон бизенде чынбы? Акимден деле, губернатордун деле макул сен чече албайсың. Эмне үчүн баш оту менен кийлигишпей таң калышты. 2 айдын жүзү болду. 2 айдын жүзү болду. Азыр 2 күн эмес, 3 күн эмес, 1 саат күткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок азыр. Баягыны жол тосу 3-4 жолу чыгылды. Эми жолго жатып алсак да баары бир болуп калды. Анан бул ушундай Африка болуп таптакыр суу жок калуу деген мүмкүн эмес да айланайын. Ушунча айылды. Эмне үчүн ошолордун башы оорубай анан жүрөт? Өткөндө аким келди дагы мен силерге чакалап алып берейинби деп кетип калды. Бул эмне деген шумду? Аким айтты ошентип. Мен силерге эмне чакалап суу ташыймын? Жок болсо эмне кылайын деп. Жок болсо деген чечиш керек да. Барсын, водоканалга барсын. Водоканал 2 ай бою момундай деген суу жок кою мүмкүнчүлүк эмес. Буга деген уголовный иш козголушу керек. Эмне үчүн уголовный иш козголбойт? Биз водовоз барат, мындай барат, түгөнүп калат, кайра кетет. Көпчүлүк деген кыйын экен да. Толтуруп алсаң дагы үнөмү жок экен да. Мынакей мисалы мен азыр балам ооруп турат. Оосунан да ооруп атат, ичи да өтүп атат. Себеби эмне? Жан талашып сууну экономдой бичебиз, сактаган сууну берип атабыз. Ооруп атат да, оору каяктан келип атат? Эмне элдер кырылышы керек бу селекциянын эли? Обязательно ооруп ошентип калгандан чуркаш керек да биздикичи. Эмне үчүн ага чейин макул жарым ай жок болду көңүл бөлбөйт, 1 ай жок болду көңүл, 2 айдан өтүп баратат, эмне үчүн көңүл бөлбөйт? Мага өтө таң калыштуу да. Анан бейкапар водовоз берип атабыз. Водовозду качанга чейин берет? 6 ай береби, 1 жыл береби? Эми дагы скважина макул бул жылы суу аз болуп атты. Жыл деле водоканалдын ушундай бир проблемасы бар да. Обязательно 1 ай бербей коет. Анан 15 күн бербей коет. Жыл деле селекция ушундай 20-30 жылдан бери деги эле ушундай. Эмне үчүн көңүл бөлбөйт водоканал? Демек, биздин оюбуз бар. Демек, айыл өкмөтү менен водоканалдын ортосунда бир чоң проблема бар. Эмне үчүн бербейт? Бир чоң проблема бар. Муну чечсин мен түстөн түз Садыр Жапаровго кайрылат болчумун. Себеби бизди карап койсун. Азыр мына жакта келиңиздер. Иток кылып коелу, келиңиз. Кыскасы суу азыркы күнү бүгүн чечилиши кыйын. Эмдиги жылы чечилиши 2 жылдын ичинде буюрса чечемиз деген план койдуңуздар. Акча издеп атасыздар. Алты скважина коюп сууну децентрализация кылып туруп өзүнчө автономно кылайын деп атасыздар. Бирок бүгүнкү күндөгү сууну чечилиши жолу мен оюмча да бул мэрияга суу карайт да, бул водоканалга. Башка жердин баарында суу бар, арча бешик менен селекцияда жок. Биз анализ кылып атабыз да. Ушул жерлерге адилеттүү просто бөлүштүрүп койсун. Хотя бы күн сайынчы. Эми бул кенедей эле азырчы. Азыр келиңиздер, биз сураны чече. Айтпайсызбы, президентке кайрыла депчи? Кайрылабыз. Чогулуп туруп эле. Кайрылабыз. Сиз президентке сүйлөп коюңуз. Кайрылып. Сууну адилеттүү бөлүштүрүп бериңиздер. Бүгүнкү күндө суу чечилиш үчүн деп. Ошондой кылбайлыбы? Сөзсүздөн түрдө кайрылышка туура келет. Водовозго жетишпей деле калып атпайбыз. Ала алып мен келгени. Мен 2 эле жол алдым. Келиңиздер анда. Азыр болсо суу жок болсо мына бул Асылбек мырзага чалыңыздар водовоз боюнчачы. Жалпы сууну чечиш үчүн жергиликтүү бийликтин чын-чынында күчү жетпейт экен да, көрүп атпайбызбы, туурабы? Ошон үчүн мына азыр президентке эле кайрылып коюңуздар, соцсетке чыгаралык. Алар айтып атпайбы? Соцсетке чыгарылат, Акылбек Жапаров чыгарылат, биз көрөбүз, угабыз депчи. Балким ушинтип жетип калар деген ой болуп атат да, анткени азыр айыл өкмөтүң мен көрдүм. Мен баш күчүм жасында баш күчүм. Келиңиздер, эжелер, сиз бияк бекке өтүп берсеңиздер, барыңыздар, бул жак бетке. Бияк өтүп берсеңиздер, бияк бетке. Келиңиздер. Бир бетке өтүп берсеңиз бияк жак, бир бетке. Эжекелер. Эжекелер, бияка өтсөңүз кайрылып болгон президентке. Бияк өтүп берсеңиздер, барыңыздар. Ким чечет? Ким чечет? Сиз камераны тартып койгон, мен айтып коем. Мындай мен аты жөнүңүз дейм сиздики? Жок, мен. Келиңиздер, бияк өтүп бериңиз ортого. Келиңиз. Мен билем да силердин мафияга. Ошо мен көргөм да мен ошондо жаңы жерден келип алып участок жер сатылат деп ошо сүйлөп аткан мага. Азыр теманы бөлбөйлө болуп кайт, Жок, анан билбейм да, кандай билбейм? Суу жок экенин билбейсиң, билесиң. Суу жок экенин билип атам мен, жүрбөйм ошон үчүн байке. Калды жүрүп атасың. Баарысына чече албайт. Биздин тилибиз гор водоканалга жетпейт. Гор водоканалга тилибиз, үнүбүз жетпей атат. Басчы мен
күнүгө эртең менен тетактан суу агып жаткан жерлери бар. Кышы менен айтып жүрдүм. Мээрден жарылып калган жери бар. Мээр тешилип калган жери бар. Акшап жүрдүм. Бир жасабайсың. Тоор водоканалдын Мен жумушум эмес деп, мунусу мен жумушум эмес. Ким жумуш аларды? Ой, тешилип калган жер эмес. Суу жок болсо кайсы суу тешиктен чыгат? Жок. Кайсы суу Жасында мен жүрдүм да. Ой, воздух жок болсо кайсы суу тешиктен чыгат? Жакта иштеп атат. Аппарат иштеп атат. Иштеген менен ошол кенедей нерсе камсыз кыла албай жыйынтыктайлык жыйынтыктайлы эми азыр мен мына эле Воздух эжелер президент кайрылып койсун. жок эми кайрылганда мен көрүнбөй эле койдум. Сиз көрмөй эле да. Келиңиз, эже, анда келиңиз, бияк берип өтүп берем, бияк жака. Бияк өтсөңүз. Камера бияка өтсөңүз бияка. Сиз сүйлөп коңуз. Бияка байгелер. Азыр качып кетет байгелер. Келиңиз. Бияка өтүңүз эже, бияка өтсөңүз. өтпөйсүңөр бой. Өтүп эле болуңуздар. Ой, силердин үйдө суу барбы? Кудай ырбадыбы? Мага деле кысык эмес болду телевизор. Бул суу маселесин айыл өкмөт, аким, губернатор, мэр да чечпейт дагычы. Воды нету дома, да? WhatsApp'tan өлө согушабыз дагы анан биякта. Мына WhatsApp'tan сүйлөгөндөр эле чыкты окшойт бизде. Эме барып атсың, арага турабыз. Келиңиз, баштайбыз. Биз селекция тургундарынын Садыр Жапаровго кайрылуубуз бар. Мынакей бизге 2 айдын жүзү болду. Эчтеке тамчы суу жок. Водовоз бир аз келет, ал деле көпчүлүккө жетпейт экен. Арча бешикте чыкпай атат дейт, арча бешикте бирок мезгил менен берип атат. Водоканалга да 2 жолу бардык. Айыл өкмөтү жүрөк. Бизге бирок аким губернатордон толук кандуу бизге чуркап, жан күйүп, жан бышып чуркаганын көргөн жокпуз. Чындыгын айтыш керек. Баш сиз коррупция менен аракет кылып, абдан көп аракет кылып атасыз. Бирок сиздин аракетиңиз эл деген көпчүлүк. Ооба билебиз, сиз жетишпей атасыз. Бирок биздин өтүнүчүбүз водоканалга канча жолу бардык, биздин былжырабагыла, билгениңерди кылгыла деген сыяктуу кол серпип койду. Эми 2 айдан кийин чыкпагандан кийин биз Африка болуп уже биздин алды жакта балдарыбыз уже ооруй башталды. Ич өтүп атат, ооздарынан ооруп атат, себеби сакталган сууларды ичип атабыз. Анан бизге сизден көптөн кайрылабыз. Сизге ушул бир селекция элине, тургундарына сууну камсыз кылып берүүгө аракет кылыңыз. Сизден абдан көп өтүнөбүз. Мен ойлойм, бул айыл өкмөтү менен бул водоканалдын ортосунда бир чоң бир проблема бар. Анан сизден абдан көп өтүнөт элек, водоканалды түп тамыры менен алмаштырмайын. Толук шаардын тургундарына толугу менен суу жетпейт. Менин көз карашым, жалпы элдин көз карашы боюнча. Себеби эмне үчүн жылда эле селекцияга суу жок, селекцияга суу жок. Бирден болсо эле карысыңар. Карыс азыр жердин баарында бар. Кенедей селекция эмес, Гилейген кыргызданын карысы бар. Карыска карабай чыгарып, ошого жараша элден требутетип жыйнап алыш керек да. Же болсо штраф салабы, жыйнап алсын да. Төгүп аткан элдердин баары жалпы эмнеге биз жапа чегишибиз керек? Биз селекциянын эл мына 2 айдын жүзү болуп жууна албайбыз, кирибизди жууя албайбыз. Туугандарыныкына бирине ким барып атып, уже туугандарыбыз телефон чалганда албай да калышты. Уже бизден качып да калышты. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Ошону сизден көп кайрылабыз, суранабыз сизден селекциянын эли. Бизге эртерээк ушу суу проблемасын чечип берип койго аракет кылыңызчы. Абдан көп суранабыз. Анан бул водоканалды эртерээк ошонун баардыгын тең текшерип аягына чыгарып берип коюңуздар. Аябай суранабыз. 2 жолу атып билгениңерди кылгыла, эмне кылмак элек деген сыяктуу сөздөрдү айтышты. Эч качан тоготпойт. Мынакей өздөрүнүн үйүндө 1 саат суу жок калсынчы, кандай состояниеда болот эле. Бизге карап берип коюңуз, сизден абдан көп суранабыз. Алдын ала сиздерге чоң рахмат. Селекциянын тургунусу, аты жөнүңүз? Аты жөнүм Жоюка Күлүпа. Сизге чоң рахмат.